Ты пропустишь семинар. Sen çok olacaksın, sen çok adam olacaksın diye. Seminarsız. Понимаешь, ошон үчүн биз бир да семинар калтырганга мен айтып турдум. Всегда катышып отурдум да семинарларга. Кудайга шүгүр, мына вообще семинар калтырган жок. Ошон үчүн мына аягында айтып аткан нерсем мен ачык айтып атам. Бизде жакында семинарлар турабы? Эртең Денисбек ака кайсы числодо отурган болду? 22-23. 23 кайсы жерде болот? Воскресенье, отель Варенцов. Бул кабарды биз вирус таратышыбыз керек. Коронавирустан тест таратышыбыз керек. Бәрі кыргыздар бул жакта кичине. 23 ай күнү адамдардын жашоо жакты өзгөртө турган бир окуя болот дейиш. Башкаларды эми айтпайбыз, только кыргыздарга тиешелимиш, мен ишөө только Москвадагыларга тиешелимиш деп таратышыбыз керек. Башка адамдар ошол жерге барышыбыз керек болгон. Картина көрсөтүшүбүз керек. Бул бир. Экинчи биздин даярданып аткан азыр эң күчтүү бүкүлдөнүп даярданып аткан мен ошо билет алууга болсам, Анталияга даярданып аткам. Анталияда турганда бизде 3 күндүк семинар болот. Жалпы 5 күн убакыт болот ол жерде. Силер ол жерге барганда команда менен барган үчүн акча экономить эте аласыңар. Самый лучший отельде болот. 5 жылдык отель. 5 күн. 4 күн, 5 күн болот ошо. Ошол жерде 5 дней сказка болгон. Жомок. Ким болду ошо? Болгондор ошо. Барып келип сизге деп болуп кеттиңиз, шуну айтыңызчы. Ким шону угуп бирок барбай калды эле? Сиз барып кеттиңиз, барып келди. Барбаган. Сиз да аттыңыз, барган, бул да отурат. Кимге деп болуп же бай болуп кеткен? Өзү. Понимаете? Мен неге муну айтып атам? Если сиз өзүңүзгө ошону ыраат көрсөңүз, ошондой бир 5 күндө ким сизге ыраат көрөт? Sen özün şol nersени ыраат көрсөң, айланайын. Алла Таалам сага акыл берди, мээ берди, өзүңдү сыйлап, сонун кылып жаша депти. А биз шол мээ тапкан акчабызды үй алышып керек эле, куруу алышып керек, залог кылып коеюн, анан сарай кылып коеюн. Мен ошол сарайдын ичине мал киргизейин деп ата өлүп калып атам. Эже көрбөй атабыз. Понимаете? Мен дагы бир жолу айтам, үй алган, машина алган, не модно азыр? Азыр модно эже көрдү. Дүйнө кыдырган. Башка элдин каада салты, адаты, культурасы менен таанышкан модно. Ошол нерсени биз өзүнүн арабызда как мода киргизишибиз керек. Мен буну 6 жылдан бери дүйнөнүн 10 мамлекетинде, onun ичинде Европада 6 жолу болуп келген адам катары айтам. Шуну мен кете болуп кеткен жерим жок. Ончо жер кыргыз. Ошон үчүн Анталия деген канча сом акча кетет? Примерно 60 000 сом акча кетет. 60 000 сом акча деген не түшүндүрөт? Сиз 1 ай иштеп келсиз да өмүрүңүздө электр жер көрүп келесиз. 1 айлык акчаңыз. Понимаете? Азыр билет алып коюңуз. Бүгүн барып сөзсүз Анталияга билет алып коюңуз. Мунун кийин акчасын акча экономить этип коюңуз. Дагы бөлүп коюңуз. Бир жолу чыгыңыз, мунун баарын бир сезип алгачы башка мамлекетке чыгып келген. Кимдер чыгып келди ошо? Попробуйте анан, калтыраңыз. Калбайт бул, калбайт, потому что билет ол жерде не болоруна. Понимаете? Каласып берди, калбайт. Мына байлап койгон экен, барат билбелак. Байлап койсо да бар. Мен неме айткым келип атат туугандар, башка жашоодо бар. Баягы башка жашоо бир балчыкка бака, раса мен балчыгым самый лучший балчык деп чардап жатса, деңизден толкун болуп башка балчык бака келип түшүп калыптыр да. Ана не анакта деңиз деп балчыгын яман сасырып деп, анакта нормальный деңиз бар. Куп кумуска мынада бизде Ошко ушундай сөз бар, куп кумуска шончо деп. Жесең болот, тунук сүзөсүң, аяка бияка келип сүзөсүң десең, belki балчыктагы бакалар ишенбей койсо. Менин балчыгымдан жакшы балчык жок деп. Анакта целый алам жатат десе да, вообще ишенбей койду да туугандар. Мен азыр силерге башка да балчык бар деп айткым келди. Понимаете? Ушуга даярданалы, дружно болуп туруп азыр ушулар целый командабыз менен ушулар азыр бара турган болсок, биз канча ол жерди дүркүрөтөбүз, канча мына жерди ысчы кылабыз. Кудайга шүгүр, кечеги семинарда биз экинчи месте болдук, Ооба. Канча 9 мамлекет бар да, канча мамлекеттин арасында экинчи болду. Орустардан эскерткенбиз деле. Кыргыздар бир ишти кылса болот, яман кылып коет. Жинибиз жаман турган. Браво. Шону көрсөтө да. Ким барат тургандар кана?
Көтөрө бербиз. Bir kötörümçü. Ece. Bir kötörümçü kolumuzdu. Bir kötörümçü kolumda eline karındaşım. Buna yerinde perişte 10.000 devirsin sana. Soğuk varsa ne böyle canın çıkıda tukarsa oturalım. Kötörüm koydu sen. Varmağında kötördü sen kötördü. Varmağında kötördü sen kötördü. Bunda qanday odamni so'zlaydi? Siz bilmaysiz qanaqa paydo bo'ladi. Shuni просто chechim qilib olsangiz, men boraman deb. Qanday bir balo ақша chiqadi, shu yoqqa borasiz. Chechim kerak bo'lib, ақша kerak emas. Qarg'an desangiz, qarg'anib beraychi, shu chechimdan boshqa hech narsa kerak emas ekan. Eng to'g'ri. Chechim kerak. O'lib ketayin chechim kerak. Men 6 yildan beri 10 mamlakette, onun içinde Avrupa'ya 6 yolu çıktım. Salta bir благодаря çeçim için. Hiç ben akşam yoktu da ben çıkıp yürüyorum. Kazakistan'a ben 30 yolu vardım bu bildiğim senin. Çeçim только просто и все. Да, vaqtda bo'ldi qiyinchiliklar. Bunun bari javob ketdi. Qancha seminar ko'rib, qancha bilim oldik tuğanlar. Bravo. O'shaning uchun tuğanlar, давайте suranich. Yüz chuqlab, jamon ko'rib, kemchilikni o'tiraverdik. Şunu da yektirdi. Başka mamlaketlerge çıqalып өсөп өнүгүп турган чоңуп. Bizde жакшы сапаттарыбыз аябай көп. Bizde аябай көп кылымдардан бери каатылып келген биздин каныбыздагы бар жакшы сапаттарыбыз, күчтүү сапаттарыбыз бар. Кыргыздар кыйын, кыргыздар сынбайт деп сөз менен айтып отура бербей, иш менен да далилдейли ошону. Хорошо? Мына жаштарга кайрыла турганым, туугандар, силерден сураныч кайдыгер болболу, потому что весь келечек биздин колубузда. Вес келечек жаштардын колунда. Чоң кишилерге кайрыла турганым тугандар. Сиз эмне үчүн барышыңыз керек семинарга? Чтобы сиз балаңызга нормальный пример болуш үчүн. Кантип ойдо кызды сүйлөп, баягыда мындай илгери кемпирлер менен чалдар баягыдай. Бул эмне деп түшүнбөй неме кылса адамдар күлүп түшүнөт эле го. Туурабы? Жаңы нерселерди кабыл ала албай, эскичилигин көрсөтсөм мурда, ол нормально кабыл алынат эле. Азыр сенин эскичилигиң тупой катары кабыл алынат, понимаете? Почему сен балаңды коят? Потому что сен нормальный толковый сөз айта албай атасың. А почему сен ондай сөз айта албай атасың? А потому что сен баягы эски ойдон жүрөсүң, а заман жаман тез өзгөрүп атат да. Туурабы? Ошон үчүн туугандар, жаңындай жактарга чыгалы. Эл барган жерге баралы, биз дагы өсөлү. Жаңындай кылып эле иштеп жүрө бербей, билим алалы. Мынаны иштеткенди үйрөнөлү. Мына жерде аябай сонун бир мүмкүнчүлүк турат да туугандар. Алла Таала деп туруп, секин ишти кыла берет турган болсок, акыры бир күн нормальный нерсеге жетебиз. 6 жыл мурда мен билет мына эжем. Мен 6 жыл мурда баштаганмын. 6 жылдан бери мен бул бизнес экенин билет. Мына 6 жылда сизде не өзгөрдү жашооңузда? Мен билбейм. Түшүнүңүзбү? Өзүңүз просто таразыга салып көрүңүз. Мендеги жаш, мен да сизге окшош мигрант болуп жүрүп кеткенмин Россиядан. Кредит алып кеткенмин, если что. Кыргызстанда. Карыз болуп кеткен. Мен Кыргызстанда жүрүп, мына бизнесте жүрүп, Россияга кредит төлөйм. Ана Мөлбулак деген жетим бар да. Эмне деген? Мөлбулактын эмне жол? Карыз кылып, жетим Кыргызстанга барып алып, зорго төлөп турган. Кредит алып. Дальше сизге ham алышып коюң деп айтканмын болуш керек. Чал. Алышып койгонго желание жокпу деп. Мына бизнесте биз өзүбүздү нормально сездик. А сенде не өзгөрдү? 46 жылыңды бардыгын бар эстеп көр. Не өзгөрдү? Эми азыркы келаткан 6 жыл башкача болуп кетет деп ойлойсуңбу? Болбойт. Эгер сен бир чечим кабыл алып өзгөртпөсөң, шол бойдон жашай берсең, шол бойдон өтө берет. Өтпөйт өмүрдө ойлонуп отурасың, бирок барып күздүдөн бир карап көрөйүн. Тырыш басты уже, тырыш. Понимаешь? Картайып атабыз. Биз жүрөк жаш жүрө берет экенбиз, жап-жаш миллеттер. Картайып атасың, фактыны мына күздү көрсөтүп атпайбызбы? Бара күздү сразу билип атат. 6 жыл мурдагы күздүн сүрөтү менен салыштырып көр. Бул эмнең доказательствосу? Сен жашың өтүп атат билинбей. Биз эч нерсеге жетишпей, эч нерсе жашап өзгөрбөгөн бойдон калып кетип атат. Туурабы? Бир нерсе кылалы турганда туралы дагы бир нерсе иш жасайын. Мен силерге көз атмам деп коеюнчу. Бардыңдар терең ыраазычылык.